18 bölüm. Ысрайыл уулдарынын бүт жамааты Шилого чогулуп, ал жерге жыйын чатырын орнотушту. Анткени ал жерди алар басып алышкан эле. Ысрайыл уулдарынын ичинен өз үлүшүн ала элек 7 уруу калган. Жашия Ысрайыл уулдарына мындай деди: Ата бабаңардын Кудай Теңири силерге берген жерди ээлеп албай, жалкоолонуп жүрө бересиңерби? Ар бир уруудан 3 киши жибергиле. Мен аларды жөнөтөм. Алар барып жерди көрүп, кандай бөлүштүрүү керек экенин байкап келишет. Алар жерди 7ге бөлүшсүн. Жүйүт өз жеринде түштүктө калсын. Жусуптун тукуму болсо өз жеринде түндүктө калсын. Силер болсо жерди 7 үлүшкө бөлүп, чиймесин мага алып келгиле. Мен ушул жерде Кудай Теңирибиздин алдында өкчөмө таш ыргытам. Ал эми лебилер үлүш алышпайт, анткени алардын үлүшү Теңирге ыйык кызмат кылуу. Гад, Рубейин жана Менашенин жарым уруусуна жерди Теңирдин кулу Муса берген. Алар жерди Иордандын аркы өзүнөн чыгыш тараптан алышкан. Тандалган адамдар орундарынан туруп жөнөп кетишти. Жашия болсо жердин чиймесин чийип келүүгө жөнөп жаткандарга мындай буйрук берди: барып ал жерди көрүп, чиймесин чийип келгиле. Мен бул жерде Шилодо Теңирдин алдында силер үчүн өкчөмө таш ыргытам. Алар барып жерди кыдырып көрүштү. Анан анын шаарларынын чиймесин чийип, жерди 7 үлүшкө бөлүп, Шилого, стандагы Жашияга келишти. Жашия Шилодо Теңирдин алдында өкчөмө таш ыргытып, Ысрайыл уулдарына жер бөлүштүрүп берди. Биринчи өкчөмө таш Бенжамин уруусундагы үй бүлөлөргө түштү. Өкчөмө таш боюнча алар үлүштү Жүйүттүн уулдары менен Жусуптун уулдарынын үлүштөрүнүн ортосунан алышты. Алардын түндүк тараптагы чегарасы Иордандан башталып, Жерихонун түндүк тарабынан өтүп, батышты карай тоого көтөрүлүп, Бейт Абен чөлү менен бүтөт. Ал жерден чегара түштүк тарапка, Лузга, башкача айтканда Бейтелге кетет да, төмөнкү Бейт Корондун түштүк тарабындагы Атрот Адар тоосунан түшөт. Анан чегара Бейт Корондун алдындагы тоодон түштүктү карай деңиз тарапка бурулат да, Кирият Баалдын, башкача айтканда Жүйүт уулдарынын шаары болгон Кирият Жеаримдин жанынан бүтөт. Бул батыш тарабы. Түштүк чегара Кирият Жеаримдин жанынан деңизди карай кетет да, Нептоак сууларынын башатына жетет. Анан чегара Ином уулунун өрөөнүнүн алдындагы тоонун этегине, Репалыктардын өрөөнүнө түндүккө түшөт. Анан Ином өрөөнү менен Жебустун түштүк тарабына түшүп, Эйн Рогелге кетет. Түндүктөн бурулуп Эйн Шемешке кетет. Андан ары Адумум дөңсөөсүнүн каршысындагы Гелилотко кетет. Анан Рубейин уулунун Боан ташына түшөт. Анан түздүктүн жанынан түндүктү карай өтүп, түздүккө түшөт. Ал жерден чегара Бейт Кагланын жанынан түндүккө өтүп, Туздуу деңиздин түндүк булуңунан Иордандын түштүгүндөгү куйган жеринен бүтөт. Бул түштүк чегара. Чыгыш чегарасы Иордан болуп эсептелет. Бенжамин уруусунун туш тараптан курчалган чегаралары ушулар. Бенжамин уруусуна таандык шаарлар: Жерихо, Бейт Кагла жана Эймек Кетсис, Бейт Араба, Семараим жана Бейтел, Абым, Пара жана Опра, Кепар Аамонай, Айопни жана Геба, айыл кыштактары менен 12 шаар. Гибон, Рама жана Бейрот, Миспе, Кепира жана Моца, Рекем, Ирпеил жана Тарала, Сейла, Элеп жана Жебус, башкача айтканда Иерусалим, Гибат жана Кериот, айыл кыштактары менен 14 шаар. Бенжамин уруусунун үлүшү ушул. 19 бөлүм. Экинчи өкчөмө таш Шимон уруусундагы үй бүлөлөргө түштү. Алардын үлүшү Жүйүт уулдарынын үлүшүнүн ичинде эле. Алардын үлүшүнө киргендер Беер Шеба жана Шеба, Молада, Хатсар Шуал, Бала жана Ацем, Элтолат, Бетул жана Хорма, Сыклак, Бейт Амаркобат жана Гатсар Суса, Бейт Лебайот жана Шарухен, айыл кыштактары менен 13 шаар. Айын, Римон, Этер жана Ашан, айыл кыштактары менен 14 шаар. Ошондой эле ушул шаарлардын айланасындагы Баалат Бейирге же түштүк Рамага чейинки бардык кыштактар Шимон уруусуна үй бүлөлөрүнө жараша тийди. Шимон уруусундагы үй бүлөлөргө үлүш Жүйүт уулдарынын үлүшүнөн бөлүндү. Жүйүт уулдарынын үлүшү өтө чоң болгондуктан Шимон уулдары үлүшүн алардын арасынан алышты. Өкчөмө таш ыргытканда 3-чү болуп Забулун уруусуна үй бүлөлөрүнө жараша үлүш тийди. Алардын үлүшүнүн чегарасы Саритке чейин жетти. Алардын чегарасы деңиз тарапка жана Маралага көтөрүлөт да Дабашетке кетет. Жокнеямдын алдындагы өзөндү карай кетет. Сариеттен артка, чыгыш тарапка, күн чыгышка, Кислот Таборго чейин барат да андан ары Дабиратка кетет. Анан Жапияга көтөрүлөт. Ал жерден чыгышка Гак Акейперге, Эйин Катсинге өтөт да Римонго, Митоярга жана Анейге кетет.
Анан чегара түндүктөн Ханатонго бурулат да Иптах эл өрөөнү менен бүтөт. Андан ары Катат, Налал, Шимрон, Идала жана Бейт-Лекем кетет. Айыл кыштактар менен 12 шаар. Забулун уруусундагы үй-бүлөлөрдүн үлүшү ушул. Алардын шаарлары менен кыштактары ушулар. 4-чү жолу өкчөмө таш ырытканда Исахар уруусуна үй-бүлөлөрүнө жараша үлүш тийди. Алардын жери Израиль, Кесулот жана Шунем, Хапараим, Шион жана Анахарат, Рабит, Кишион жана Эбес, Ремет, Эйн Ганим, Эйн Хада, Бейт Патсес болду. Анан чегара Таборго, Шахатсимге, Бейт Шемешке кетет да Иордандын жанынан бүтөт. Айыл кыштактары менен 16 шаар. Исахар уруусундагы үй-бүлөлөрдүн үлүшү ушул. Алардын шаарлары менен айыл кыштактары ушулар. 5-чү жолу өкчөмө таш ырытканда Ашыр уруусуна үй-бүлөлөрүнө жараша үлүш тийди. Алардын жери Хелкат, Хали, Бетен жана Акшап, Аламелек, Амат жана Мишал болду. Чегара батыш тараптан Кармелге жана Шихор, Либнатка кетет. Анан артка чыгышты карай Бейт Дагонго кетет да Забулун жана Иптах эл өрөөнү менен түндүктөн Бейт Эймек жана Нейел менен чектешип Кабулдун сол тарабынан өтөт. Андан ары Ибронго, Рехопко, Хамонго жана Канага, Улуу Сидонго чейин кетет. Анан чегара Рамага, Чептүү Тир шаарына бурулат. Андан кийин Хосага бурулуп, деңиз боюнан Аказип деген жерден бүтөт. Андан ары Умага, Апикке жана Рехопке кетет. Айыл кыштактары менен 22 шаар. Ашыр уруусундагы үй-бүлөлөрдүн үлүшү ушул. Алардын шаарлары менен кыштактары ушулар. 6-чы жолу өкчөмө таш ырытканда Напталы уруусуна үй-бүлөлөрүнө жараша үлүш тийди. Алардын чегарасы Хейлептен Эйлон Бетсаананимдеги эмендүү токойдон Адамын Экепке жана Жапнаелге, Лахумга чейин барып Иордандан бүтөт. Ал жерден чегара батышка Азнот Таборго бурулат да андан ары Хукокко кетет. Түштүктөн Забулун менен, батыштан Ашыр менен, чыгыштан Иордандан Жүйүт менен чектешет. Чептүү шаарлары Сидим, Сер, Хамат, Ракат жана Кинарет, Адама, Рама жана Хатсор, Кедеш, Эдрей жана Эйн Хатсор, Ирон, Мигдал Эл, Хорем, Бейт Анат жана Бейт Шемеш, айыл кыштактар менен 19 шаар. Напталы уруусундагы үй-бүлөлөрдүн үлүшү ушул. Алардын шаарлары менен кыштактары ушулар. 7-чи жолу өкчөмө таш ырытканда Дан уруусуна үй-бүлөлөрүнө жараша үлүш тийди. Алардын үлүшүнүн чегаралары мындай болду: Сора, Эштаул жана Ир-Шемеш, Шаалабин, Аялон жана Игла, Эйлон, Тимнага жана Экрон, Элтекей, Гиптон жана Баалат, Жеют, Беней Берак жана Гат-Римон, Жапанын жанындагы Мейжаркон жана Ракон. Дан уулдарына тийген үлүш алар үчүн аз болуп калды. Ошондуктан Дан уулдары Лешемге кол салып, аны басып алып, элин кылычтап кырышты. Анан ал жерге отурукташып, Лешемдин атын өздөрүнүн атасы Дандын атынан Дан деп аташты. Дан уруусундагы үй-бүлөлөрдүн үлүшү ушул. Алардын шаарлары менен кыштактары ушулар. Чегаралар боюнча жер бөлүштүрүп бүтүшкөндө Исраил уулдары өздөрүнүн үлүшүнөн Нундун уулу Жашияга үлүш беришти. Теңирдин буйругу боюнча ага өзү сураган Эпрайым тоосундагы Тимнат Серах шаарын беришти. Жашия ал шаарды куруп, анда жашады. Ыйык кызмат кылуучу Элазар Нундун уулу Жашия жана Исраил уулдарынын уруу башчылары Шилодо жыйын чатырынын алдында, Теңирдин алдында өкчөмө таш ыргытып, Исраил уулдарынан тараган урууларга бөлүштүрүп берген үлүштөр ушулар. Ошентип жерди бөлүштүрүп бүтүштү. 149 забур. Теңирге жаңы ырырдагыла, ыйыктардын жыйынында аны даңкташсын. Исраил эли өз жаратуучусуна кубансын, Сиондун уулдары өз падышасына кубансын, аны шаттык менен даңкташсын. Ага дап кагып, кыласпап чертип ырдашсын. Анткени Теңир өз элин сүйөт, момундарды куткаруу менен даңктайт. Ыйыктар даңкка жетип кубанышсын, өздөрүнүн жаткан жеринде кубанышсын. Кудайга арналган даңктоо сөздөр алардын оозунда болсун. Экимиздүү кылыч колдорунда болсун. Элдерден өч алышсын, урууларды жазалашсын, алардын падышаларын туткундашсын, төрөлөрүн кишендешсин, аларга жазылган өкүмдү жүзөгө ашырышсын. Бул анын бардык ыйыктар үчүн урмат. Теңирди даңктагыла. 150 забур. Кудайды анын ыйык жайында мактагыла.
Аны өзүнүн кудуреттүү асманында даңктагыла. Аны ченемсиз кубатына жараша мактагыла. Аны чексиз улуулугуна жараша даңктагыла. Аны сурнай тартып мактагыла. Аны лирада, кыл аспапта ойноп даңктагыла. Аны дап кагып кубаныч менен мактагыла. Аны кылдуу аспапта, сыбызгыда ойноп даңктагыла. Аны мукам үндүү жез табакта мактагыла. Аны катуу үндүү жез табакта мактагыла. Теңирди бардык тирүү жандар макташсын. Теңирди даңктагыла. 9 бөлüm. О менин башыма сууну, көзүмө жаштын булагын ким берет? Мен өз элимдин өлтүрүлгөн кызын жоктоп, күнү түнү ыйлар элем. О чөлдө мага кимдир бирөө жолоочулар үчүн баш калкалай турган жай берсе гана, анда мен өз элимди таштап, алардан кетер элем. Анткени алардын баары бузулган адамдар, ишенимсиздердин тобу. Жалган айтуу үчүн тилдерин жаадай тартышат. Жерде жалган иштери менен күч алып бара жатышат. Анткени бир жамандыктан экинчи жамандыкка өтүшөт. Мени билишпейт дейт Теңир. Ар бириңер өз досуңардан сактангыла. Бир туугандарыңардын ичинен эч кимисине ишенбегиле, анткени бир тууган бир тууганына тоскоолдук коет. Ар бир дос ушак таратат. Ар ким өз досун алдайт, чындыкты айтпайт, өз тилдерин калпайтууга үйрөтүшөт, чарчаганча анткорлонушат. Сен эки жүздүүлүктүн арасында жашап жатасың. Эки жүздүүлүктөн улам алар мени билгенден баш тартышат, дейт Теңир. Ошондуктан Себайот Теңир мындай деп жатат. Мына мен аларды эритем, сынайм, анткени мен өз элимдин кызына башка эмне кылам? Алардын тили өлтүрө турган жебе эки жүздүү сүйлөйт. Ооздору менен жакынына досторчо сүйлөшөт. Ал эми жүрөктөрүндө ага кишен даярдашат. Кантип мен аларды ушун үчүн жазалабай коеюн, дейт Теңир. Менин жаным ушундай элден кантип өч албасын? Тоолор үчүн ыйлайм, өкүрөм, талаадагы жайыттар үчүн боздоп ыйлайм, анткени алар өрттөнүп кетти. Ал жерден эч ким өтпөйт, койлордун маараганы угулбайт, асмандагы канаттуулардан тартып, жердеги жаныбарларга чейин бардыгы туш-тушка чачырап кетишти. Иерусалимди таштын үймөгү, чөөлөрдүн ийини кылам, Жүйүт аймагынын шаарларын эч ким жашабаган чөл кылам. Муну түшүнгөн даанышман бар бекен? Теңир сүйлөшө турган адам барбы? Ал өлкө эмне үчүн кыйраганын, эмне үчүн чөлгө окшоп ээн калганын, ошон үчүн ал аркылуу эч ким өтпөй калганын түшүндүрүп берсин. Теңир мындай деди. Алар менин алар үчүн чыгарган мыйзамымды таштап коюшту. Менин үнүмдү угушкан жок, аны менен жүрүшкөн жок. Тескерисинче жүрөктөрүнүн өжөрлүгү боюнча жүрүштү. Жана ата-бабалары үйрөткөндөй Баалдын артынан жүрүштү. Ошон үчүн Исраилдин Себайот Кудай Теңири мындай дейт. Мына, мен аларга, бул элге эрмен жедирем, өт кошулган суу ичирем. Аларды өздөрү да, ата-бабалары да билбеген элдердин арасына чачыратып жиберем. Аларды жок кылмайынча артынан кылыч жиберем. Себайот Теңир мындай дейт. Ойлонгула, кошокчуларды чакыргыла. Алар келишсин. Бул ишке мыкты кошокчуларды чакырткыла. Алар келишсин. Алар тез келишсин. Биз тууралуу ыйлашсын, биздин көздөрүбүздөн жаш куюлсун, кирпиктерибизден суу аксын. Анткени Сиондон ыйдын үнү угулуп жатат. Биз кандай тонолдук? Биз ырайымсыз маскара болдук. Анткени биз жерибизди таштап кетип жатабыз. Анткени биздин турак жайларыбызды кыйратышты. Ошондуктан аялдар Теңирдин сөзүн уккула, кулагыңар анын оозунан чыккан сөздөрдү уксун, кыздарыңарды ыйлаганга үйрөткүлө, бири-бириңерге кошок үйрөткүлө. Анткени өлүм балдарыбызды көчөдөн, уландарыбызды аянттан кырыш үчүн терезелерибизден кирип келди, ак сарайларыбызга кирип келди. Аларга айт, Теңир мындай дейт. Адамдардын өлүктөрү талаадагы кыктай, орокчунун артындагы боодой угулайт. Аларды жыйнаганга эч ким чыкпайт. Теңир мындай дейт. Акылман акылына мактанбасын, күчтүү күчүнө мактанбасын, бай байлыгына мактанбасын. Бирок мактана турган адам менин жер үстүндө ырайымдуулукту, акыйкаттыкты жана чындыкты жараткан Теңир экенимди түшүнгөнү менен, билгени менен мактансын. Анткени мага ушул гана жагат, дейт Теңир. Мына сүннөткө отургузулгандардын жана сүннөткө отургузулбагандардын бардыгын, Мисир менен Жүйүт аймагын, Эдом менен Амондун уулдарын, Моабты жана чекесиндеги чачын кырктырып жүргөндөрдүн бардыгын, чөлдө жашагандарды жазалай турган күндөр келе жатат, дейт Теңир. Анткени бул элдердин бардыгы сүннөткө отургузулбаган элдер. Ал эми бүтүндөй Исраилдин жүрөгү сүннөтсүз. 23 бөлүм.
Андан кийин Иса элге жана өз шакирттерине мындай деди: Мыйзам окутуучулар менен фарисейлер Муса пайгамбардын ордун басышты. Ошондуктан алардын айткандарынын баарын аткаргыла, сактагыла. Бирок алардын кылганын кылбагыла. Анткени алар айткандарын өздөрү аткарышпайт. Көтөр алгыс оор жүктөрдү таңып адамдардын ийине артып коюшат. Өздөрү болсо ага колунун учун тийгизип коюуну да каалашпайт. Бардык иштерин элдин көзүнө көрүнүү үчүн жасашат. Чекелери менен колдоруна байлаган, мыйзам жазылган кайыш кутучаларынын көлөмүн чоңойтушуп, кийимдерине таккан чачыларын узартышат. Ошондой эле тойлордо төрдө отурууну, синагогаларда алдыңкы орундарда олтурууну, эл чогулган жайларда алик алууну жана адамдардын аларга устат, устат деп кайрылып турганын жакшы көрүшөт. Ал эми силер устат деп аталбагыла, анткени силердин бир гана устатыңар бар, ал Машаяк. Силер болсо бир туугансыңар. Жер үстүндө эч кимди ата дебегиле, анткени силердин бир гана атаңар бар, ал асмандагы атаңар. Жол башчы деп да аталбагыла, анткени силердин бир гана жол башчыңар бар, ал Машаяк. Араңарда ким чоң болсо, ал силерге кызматчы болсун. Анткени ким өзүн көтөрсө, ал басынтылат, ким өзүн басынтса, ал көтөрүлөт. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы. Асман падышачылыгына адамдардын кирүүсүнө тоскоолдук кыласыңар. Өзүңөр кирбейсиңер, киргиси келгендерди да киргизбейсиңер. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы. Жесирлердин үй жайын тонойсуңар. Эки жүздүүлөнүп узакка сыйынасыңар. Ошого жараша алчу жазаңар да оор болот. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы. Ишенимиңерди бир адам болсо да кабыл алыш үчүн жер сууну айланып чыгасыңар. Кабыл алгандан кийин аны өзүңөрдөн экесе ашып түшкөн оттуу көл уулуна айландырасыңар. Сокур жол башчылар, силерге кайгы. Силер ибадаткананы оозанып ант берген эч нерсе эмес, ибадаткананын алтынын оозанып ант берген адам антын аткарууга тийиш дейсиңер. Акылсыздар, сокурлар, кайсынысы маанилүү, алтынбы же алтынды ыйык кылган ибадатканабы? Курмандык чалынуучу жайды оозанып ант берген эч нерсе эмес, курмандыкты оозанып ант берген адам антын аткарууга тийиш деп да айтасыңар. Акылсыздар, сокурлар, кайсынысы маанилүү, курмандыкпы же курмандыкты ыйык кылган курмандык чалынуучу жайбы? Курмандык чалынуучу жайды оозанып ант берген адам курмандык чалынуучу жайды жананын үстүндөгүнүн баарын оозанып ант берген болот. Ибадаткананы оозанып ант берген адам ибадаткананы да, ибадатканада жашаган Кудайды да оозанып ант берген болот. Асманды оозанып ант берген адам Кудайдын тактысын жана тактыда отурган Кудайды оозанып ант берген болот. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, силерге кайгы. Эки жүздүүлөр, силер жалбыздан, анистен жана зиреден ондук бергениңер менен мыйзамдагы эң негизги нерселерди, акыйкаттыкты, ырайымдуулукту жана ишенимди таштап койдуңар. Тигини да кылыш керек, бирок муну калтырбаш керек эле. Сокур жол башчылар, чиркейди чыпкалап саласыңар, түбүнү болсо жутуп коесуңар. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы. Чөйчөңөр менен мискейиңердин сыртын тазалайсыңар, бирок алардын ичи талап тоноочулук менен адилетсиздикке толгон. Сокур фарисей, адегенде чөйчөгүң менен мискейиңдин ичин тазала, ошондо алардын сырты да таза болот. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы. Силер сыртынан кооз көрүнгөн менен, бирок ичи өлүктөрдүн сөөктөрүнө жана ар кандай ыплас нерселерге толгон акталган мүрзөлөргө окшошсуңар. Сыртыңардан адамдарга адил көрүнгөнүңөр менен, ичиңер эки жүздүүлүк менен мыйзамсыздыкка толгон. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы. Пайгамбарларга күмбөз тургузуп, адил адамдардын эстелигин жасалгалайсыңар. Ата бабаларыбыздын заманында жашаган болсок, аларга окшоп пайгамбарлардын канын төкмөк эмеспиз дейсиңер. Пайгамбарларды өлтүргөндөрдүн уулдары экениңерди өзүңөр эле ушинтип күбөлөндүрүп жатпайсыңарбы? Ата бабаларыңардын кыянат иштерин чегине жеткиргиле. Жылаандар, жылаан тукумдары оттуу көлдөн кантип качып кутуласыңар? Ошон үчүн мен силерге пайгамбарларды, даанышмандарды жана мыйзам окутуучуларды жиберип жатам. Силер болсо алардын кээ бирөөлөрүн өлтүрөсүңөр жана айкаш жыгачка кадайсыңар. Кээ бирөөлөрүн синагогаларыңарда уруп, сабап, шаардан шаарга кууйсуңар. Адилеттүү Абылдын канынан тартып, ибадаткана менен курмандык чалынуучу жайдын ортосунда силер өлтүргөн Берехия уулу Захариянын канына чейинки адил адамдардын төгүлгөн каны силердин мойнуңарда.
Силерге чындыкты айтып коеюн, мунун баары ушул муундун башына келет. Иерусалим, пайгамбарларды өлтүргөн, өзүңө жиберилгендерди таш бараңга алган Иерусалим, канаттуу өз балапандарын канатынын астына чогулткандай, мен да канча рет сенин балдарыңды чогултууну кааладым. Бирок сен каалаган жоксуң. Мына үйүң ээн калат. Сага айтып коеюн, Теңирдин атынан келе жатканга даңк деп айтканыңа чейин мени көрбөйсүң.